Түштүк Экспо 2019 эл аралык универсалдуу көргөзмө жарманкесине коңшу өлкөлөрдөн сырткары Дубай, Кувейт, Индия, Туркия жана Россиядан да компаниялар келишкен. Көргөзмө жарманкенин негизги максаты атамекендик продукцияларды дүйнөлүк рынокко чыгаруу. Жарманкенин алкагында чет элдик ишкерлер менен атамекендик ишкерлер бизнести биргелешип өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашып келишимдерди түзө алышат. Биздин ишкерлерге эң керектүү пайдасы ушул биз чакырган башка мамлекеттер менен биргеликте договор түзүп, бири-бири менен мамилеси жакшы болсо, ошолор менен чогуу бирге ишкана ачып, ошолор менен бирге болушуна биз ушу торгово-промышленный палата ошонун бүт баарын уюштуруп бергенге биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн ушул 2019 Кыргыз Экспону уюштуруп жатабыз. Түштүк Экспо 2019 көргөзмө жарманкеси эл аралык уюмдар жана жергиликтүү бийликтин колдоосу менен 4 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жарманкеден кийин чет өлкөлүк жана атамекендик ишкерлердин форуму өттү. Анда кыргыз продукциясын экспортко чыгаруу боюнча талкуу жүрдү. Данный форум имеет большое значение для развития южных регионов Кыргызской республики. Биздин программанын ичинде Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүү, өзгөчө түштүк Фергана жакты өнүктүрүү маанилүү. Бүгүнкү жарманкеден кийин форум уюштурдук жана 1,5 миңден ашуун ишкерлер катышып, өз продукциялары менен тааныштырат. Андан сырткары чет элдик ишкерлер менен тажрыйба алмашып, келишимдерди түзүшөт деген үмүттөбүз. И улучшить возможности своего бизнеса и усилить свою роль в международных цепочках поставок. Айбек Элчибеков Баткен областынан келген жеке ишкер. Ал Данеко өрүктүү кайры иштетүү компаниясын 2016 жылдан бери иштетип келет. Айбек Элчибеков бул жарманкеге өрүк шербетин алып келди. Анын айтымында кыргыз өкмөтү акыркы жылдары жеке ишкерлерге өзгөчө көңүл буруп жатат. Мындай шартта дүйнөлүк рынокко чыгууга мүмкүнчүлүк бар дейт. Кандайдыр бир инновациялык жолдорду колдонуу менен четки базарларга чыксак, ошол эле Казакстан, Орусия мамлекеттерине чыксак, мен ойлойм, биздин абал кичине жакшыраак болмок да. Жөн эле сухофрукт эмес, ошо сухофруктун кайра иштетүү менен чыга турган болсок, биздин абал жакшы болот деп ойлойм. Сиздер көрүп жаткан бул ат башынын акбалы. Табигый таза сапаты боюнча дүйнө жүзүндө 3 жолу алтын медаль утуп алган. Кыргызстандан чыккан бул продукция Германия, Япония жана башка өлкөлөргө экспорттолот. Нарындан келген Бейшен мырза үчүн бүгүнкү көргөзмө жемиштүү болду. Анткени ал эркин айынчада келишим түзүп, туруктуу кардалдарын таап алды. Биз болсо Нарын облусунан келдик. Азыркы ошто Түштүк Эксподо өтүп аткан көргөзмө жарманкеге келдик. Ошон катышуш менен биздин атайын Соода энергия палатасы чакыруусу менен келип, анан биз болсо баягы эмне азыр суроо талап дегенде эле ошо Нарындын ат башынын балы суроо талап экен да. Анан ошол сыяктуу бал алып келдик. Нарын облусунда болсо азыр туризм сектору өнүгүп атат. Анан ошо менен ошо туризм компаниялар бар, бизде CBT, Кубат тур деген бар. Ошо газоблок, пеноблокларга кызыктык иштеп чыгарышыга. Мен Өзбекстандан келген ишкермин. Бул көргөзмөдө пеноблок, газоблок чыгарган кыргыз ишканасына кызыктым. Алар 1 саатта 12 000 даана чыгарышат экен. Мен алар менен келишим түзөм. Жеке ишкермин. Ярманкеге келдим, аябай жакшы болуп атат. Өзүбүзгө керектүү товарларды арзан баада алып атабыз. Жарманке аябай сонун болуп атат. Келгениме аябай сүйүнүп атам. Көптөгөн айыл чарба багытындагы натурал айрандар, кыргыздын накта улуттук тамак аштары да коюлуптур. Кыргызстандын балы кургатылган мөмө жемиштери дүйнө жүзүндө бааланат. Ал эми жергиликтүү ишкерлердин сатуу рыногун кеңейтүүдө мындай көргөзмө жарманкелердин орду чоң. Түштүк Экспо 2019 иш-чарасы 12 сентябрга чейин уланат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар.